айланага караңызда башына түшкөнүнө моюн сунуу буту жок жүргөндөр бар арабызда башына түшкөнүнө моюн сунуу буту жок жүргөндөр бар арабызда манжама маржан шакек такпадым деп муң канат эрке кыял обу жоктор жашоодон кымбат нерсе таппадым деп ай жамырып жашап келет колу жоктор жашоодон кымбат нерсе таппадым деп ай жамырып жашап келет колу жоктор ыйынып тирүүлүктөн азап тартып ыйлашат кээ бирөөлөр дарексиз бир ошондо унутпаса ыйлап жатып көрбөгөн адамдарды карексиз бир ошолор унутпаса ыйлап жатып көрбөгөн адамдарды карексиз бир телефон деп элирбестен канат кыл кулагыңдын укканына канчалар дүлөйлүккө берилбестен ай камыкпай чыдашууда бүт барына канчалар дүлөйлүккө берилбестен ай камыкпай чыдашууда бүт барына суроого жооп бербей ыңгыранып себепсиз бой көтөрбө улук сунуп кудурет күчү менен сыртын салып көрмөкмүн койсогудай дудук кылып кудурет күчү менен сыртын салып көрмөкмүн койсогудай дулуп кылып толгонуп болбоз ишке кей бербей тобогул тирүүлүккө келгениңе тагдырда сүйбөйт такыр жеңилгенде тобогул жашап жаткан деңгээлиңе тагдырда сүйбөйт такыр жеңилгенде тобогул жашап жаткан деңгээлиңе тобогул учурдагы деңгээлиңе тобогул братарым тобогул урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун негиздегенбиз. Биз сөз башында дайыма айтып келебиз. Эмнеге дегенде биз сыймыктануу менен айтабыз. Анткени себеби Аллах сүйгөн бул жакшы иштин бири бул мына ушул Билал таксой турат биздин жаныбызда. Аллах Таала сүйгөн пендесине кандайдыр бир оор сыноону берем деген. Бирок ушул сыноодо кандайдыр бир кыйынчылыктар менен өз үстүнө үй тургуза албастан кыйналып, квартиралап, ушундай бир кыйынчылыкта жүргөн мына мекендешибиз, биздин кыргыз бир тууганыбыз, мусулман боорубуз, кыргыз боорубуз ушундай кыйынчылыкта биз бири-бирибизди таштабайбыз. Кудай насип кылса биз аракет үстүндөбүз деген чакырыктарды кылып келебиз, бирок ушу биздин чакырыгыбызга кайдыгер карабастан Америкада туруп, Кытайдан, Кореядан, деги эле Казакстан, Россия бүткүл кыргыз каерде жүргөн болсо, бизге кол сунууларын жасап, мына ошонун жыйынтыгында канчалаган
энелер үйлүү болуп отурат, канчалаган мекендештерибиз. Мына ошонун катарында быйылкы жылдын эсебинде мынакей Бакай Ата районунан ушу Билал Таксырдын мына Кудай насип кылса үйүнө Казакстан Республикасынын мына Жамбыл, Тараз областынан биз кирпичтерди алып атабыз. Бул жактан алып атканыбыздын себеби, бул газобетон менен салып атканыбыздын себеби, биз дайыма айтып коюш керек, бул пескоблок эмес, бул газобетон. Акыркы үлгүдөгү кирпич. Бул биринчиден жылуу болот. Экинчиден ушундай заманбап кирпич. Бул жылуу жана бат болот. Ошондуктан ушул кирпич менен тургузууну туура көрүп атабыз. Мына ушул орозонун ичинде битир садакаларын берип, кайрымдуулук кылып, колунан келген салымын кошкон мекендештер, сиздердин берген аманатыңыздар мына ушундай өз ордуна. Биз барыңыздарга убак саатында WhatsApp'тан сиздерге жооп айтууга жетише албай атабыз. Биз кечирим сурайбыз. Ар бириңиздерге ушу биз алдык, биз ушуну жасадык деп жетише албай атабыз. Ошон үчүн биз кечирим сурайбыз. Бардыгын Аллах көрүп турат. Аллах кадырзат, бүт баарын билип турат. Бирок биз кыянат кылбастан мына дарекке жеткизүүнүн аракетиндебиз. Мынакей Кудай буйрса, канча убактан бери квартиралап жүргөн мекендешибиз жакын араларда үйлүү болуп турат, Кудай буйрса. Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden Allah'a muhtara basın. İkincide bayılmazsa salamlarına salavatlar olsun. Kılıklar size yok. Cennet beğeni yer Allah razı olsun. Büyüyenler bana çanganlar sonra ettiğine belki deselik besin inşallah. Müslük çanganlar besleyen Allah sana sevgi verir inşallah. Ahirette uykular mücaşamada umay mali sadaka balelezi kaytarattı. Allah sana açıldın. Kaç bir konu açıldıysa bilgisi sana koydu. Oşan sana bir kanlı kurtlarasa geldi. Sürekli seneler hop bisküvi sapere başkanlar biz ayağı konuştuğuz. Sürekli Allah razı olsun. Мына караңыздарчы. Мына ушул мекендештин кубанычынан пайда болгон сооптор сиздерге, бизге Аллах кабыл кылган болсун. Бул кылган ишибиз бу дүйнө акыретте сөзсүз пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Ошон үчүн бардык кыргыз мекендештер бизге кол сунуп, татыктуу көпүрө катары көрүп кол сунган мекендештер, сиздерден Аллах эки дүйнө разы болгон болсун. Жана биздин ушул акыр кетерде ыйман менен кетишликти, жүрөгүбүзгө ыйман берип, Кудайдын алдында жүзүбүз жарык болсо экен деген ниеттебиз. Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз. Аттиңай ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан кайра тирил жарын саатка жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жаныбызда жүргөндө карадыкпы, жан эле бул кандай деп бааладыкпы? Жан дүйнөсүн жабыркай күттү балким, жартооз жакшы сөзгө жарадыкпы? Акылдуу болбочу сен дебегиле, адамды аяры сактап жебегиле. Ааламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, алтындан эстеликтин керегине. Калтырбай көңүлдөрдү тирүү кезде, кадырлашып жашасак колдон келсе, жакшы сөздү эмнеге аяйбыз биз, жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берсе. Карачы, канча күнүң артта калды, байлыктан бактылуулук кимдер тапты, күнүмдүк көр окатка азгырылып, канчасы ыйманы жок көргө жатты. Алданба убактылуу өмүрүңө, жашооңду байлап алба жүрөгүңө, унутуп конок болуп келгениңди дүйнөнө салып алба түнөгүңө. Эстече, бугуң батпай ыйлаганың, жан дүйнөң ыйманы жок кыйналганын, бул дүйнө кенен болуп турса дагы кысылып эч жерине батпаганың. Жашоонун аягына кимдер жетет, өмүрүң суудай болуп агып кетет. Түшүнүп ыйман жолун тапкан болсоң, ыйманын эки дүйнө пайда берет. Жаштыгың кайрылбастан артта калат,
сулулук бырыш болуп каарып барат. Түшүнүп жаратканды таанып алсаң, жан дүйнөң бактылуулук жолун табат. Эмнеге дегенде биздин ар бир кылган ишибизде чечкиндүү кадамдар, жыйынтыктуу иштер болуш керек. Ошол себептен биз ушул кандай кадамдарды жасап атабыз бүгүн, кандай жыйынтык болуп атат, ошодон элге маалымат берип турууну ар дайым туура көрөбүз. Отчеттук катарында. Эмнеге дегенде биз отчетту бул дүйнөдө берген отчетубуз эч нерсе эмес. Аллахтын алдында акыретте бере турган отчетубуз бар. Ошондон бир жыйынтык болсун үчүн мына азыр биз турган жер мына Бакаята району, мына бул Билал Таксырдын ушул бүгүнкү күндөгү жашоо шартын квартиралап, кыйналып, кысталып жашап жүргөндүгүн бул атабыз бизге маалымат берген уулу менен. Бизге байланышка чыгып чакырып, азамат, ушундай иштер жасап атасыңар. Бул өтө жакшы иш. Бирок менден бир сунушум бар. Ушул айылда ушундай жерим бар. Ошол жердин муногу тилкесин ушул мекендешибизге берүүнү туура көрүп атам. Силер дагы жөлөк таяк болсоңор ушул мекендешибиз үйлүү болуп калса экен. Өзү биринчи топтогу майып, өмүрлүк жары келинчеги экинчи топтогу майыптыгын айтып, бизге байланышып отуруп кеңешкенбиз, акылдашканбыз. Мына ошонун жыйынтыгында мындай атабызга биз ар дайым ыраазычылык. Бул айтып атканыбыздын да себебин дайым айтабыз. Бирөөлөргө берилген адамдарды мактап даражасын көтөрүү эмес. Биздин ниетибиз ушундай аталарыбыз көп болсо экен. Балдарына, уулдарына үлгү болгон, жакшы жолун көрсөтүп аркасында ийиз калтырган аталар көп болсо экен. Мына жалаң эле өз көмөчүнө гүл тарткан канчалаган биздин ачуу чындык аталар жүрөт. Ошон үчүн мындай бир чоң бийик даражада болбосо дагы жөнөкөйлүгү менен айылда мындай ушундай ишти жасап бизге өрнөк болгон аталар көп болсун деп тилейбиз. Мына азыр ушул берилген жер тилкесине мына жер участок берилип, мына фундаменти куюлуп турат бул жерде. Мына жакын карата болуп аткан иштер булар. Мына азыр Кудай буйруса фундаменти куюлуп калды. Эми мына азыр жыгаштары ырасталып, Кудай буйруса мына сүйүнүч алдында турат. Мен ушул Бакаята районунун тургуну болом. Ушул жерде мына участокты алганына бир 20 жылдын жүзү болду. Шуну баарын тегистеп, ушул балдарыма ушуну эме кылып берейин, жер кылып берейин деп ушуну 72 соттуктун 22 соттугун, 10 соттугун мына баламды эле болуп калды бу Белал. Анан ушунун 10 соттугун ушуга бердим, 10 соттугун өзүңөр көрүп тургандай биягында мына өрүктүп турган жер бул мешитке 12 соттугун мешитке бердим. Кудай кааласа бул өзүмдүн баламдай эле болуп калды. Бул мусулман бир туугандар эгер туура көрсөк, бул бала бизге керектүү бала. Өзү имам жолунда жүргөн бала, анан өзүмдүн баламдай болуп калды. 1 жылда ушу менин колумда жүрүп калды. Анан ушуну туура чечтик биз. Мына ушул жерге Кудай кааласа мына башталган жумуш аягына чыгат. Кудай кааласа ошо бала чакам менен ушул улуу баламдай болуп калды. Ушуну киргизип, Кудай кааласа анан биягына мына мешитти баштайбыз. Балдар ушу мына баланын тойчугун берип коюп, азыр ушу биздин эле тилек ушул ыйлабыз экен. Ушу өзү биринчи топтогу майып, келинчеги деле ушу экинчи топтогу. Анан эми жиберсин, өркүнө жиберсин. Жогозо мындай балдар чанда эле билбейм, ушу эл камын ойлогон балдар чанда болуш керек. Рахмат ушуга, өркүн өссүн. Мына эми Кудай кааласа дагы ушундай үйлөрдү сала берсин. Канчалык бул бала элдин батасын алса, мунун ушу тилеги орундалат. Билал Таксыр. Мына Кудай буйруса мына Билал Таксыр сүйүнүч алдында турат. Мына канча жылдан бери адам үмүт менен жашайт. Үмүтсүздүк бир гана шайтанга таандык. Аллах Таала бизди дүйнөгө жараткан адамды, бирок үмүттөнүп жашап келебиз. Аллахтан үмүт кылабыз, жараткандан үмүт кылабыз. Бирок ошол үмүт менен үйлүү болуп калсам экен деп келаткан үмүттүн шамын жандырган мына жакшы адамдар бар экен дүйнөдө. Мына ушундай иштер болуп атат, Кудай буйруса. Сын пикирин айткандары көп. Мындай андай деп бир жака жыра тартып айткандары көп. Бирок ошолордун катарында болбостон кайдыгерликтер бүгүнкү күндө күч алып турган заманда кайдыгер болбой, кайрымдуу болуп, мээримдүү болуп, бир адамдардын жашоо шарты, тагдыры жакшы жака, жакшы нукка өзгөрүшүнө себепкер болгусу келген инсандар бар экендиги кубандырат.
Халк ичинде кайрымдуу инсандар мына ушундай кол сунуулардын аркасында биздин бир мекендешибизде үйлүү болуу алдында туруп атат, Кудай буйруса. Билал Таксыр. Bismillahirrahmanirrahim. Çeksiz dostlarına, Allah subhanallah teala olsun. Çeksiz dostlarına salavatlar. Sikli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Hürmetli Kırgız halkım, elim büyüdüm hala. Size razı olsun. O şimdi miske mayıplara, çapalara, Cezim yüzüne o şimdi senden belirleniyor. Kod sınırlarına benimce beni kalmaz, uzak bekleyin. Elaman deyin, aşağılara fikir etkom. Ama bu azamat hüküme rahmet edin. Mesela demin kendi başlarına azamat hüküme Kırgızistan elinde birliğe uçunluğu olmasa özü ben ilk uçağında Kırgızistan'ın malını hesaplamıyorken uçunluğu bandırga radyolar diyor sana. Ama önüne yok, beni gördüm, Enes kanalına beni gördüm. Beni kaysanlarla anahtarı köp diye sohbet ediyorsun. Ordin Allah razı olsun. Кудай кабыл кылсын, Кудай кабыл кылсын буюрса. Жыгачтар Билал Таксыр өзүнүн аракети менен ушул жыгачтарды растап, дайындап, жийип коюптур бул жерге. Мынакей, мына ушул нерсенин баарын уюштуруп өзүнүн баласындай көрүп, жанында өз баласын үйлөндүрүп, жайландырып, же болбосо жайгаштырбаган, өз аталык милдетин жасай албаган, аткара албаган бүгүнкү күндө канчалаган аталар бар. Бирок ушундай жакшы адамдын үлгүлүү иши башкага да үлгү болот деген ойдобуз, Кудай буйруса. Анан мына ушул жерде баарын жетектеп, баарын растап, нелге алып келип жыйдыртып, жашнакка алып, алып келип жыгачтар даяр бүгүнкү күндө. Анан ушул айыл элиндеги, мына мен биринчиден ушул айылдын тургундарына кайрылып айтар элем. Ушул жасалып аткан ынтымак, биримдик менен жасалып аткан сооптуу ишке сиздер да ушул айыл эли кайдыгер карабасаңыздар, келип кол кабыш кылып, илгери аталардын айтканын эми өзүбүз көрбөсөк да угуп келебиз. Ашар жолу менен иштер бүтүп келген. Биздин бүгүнкү кылып аткан ишибиз бул ашар жолу менен бүтчү ийгиликтер. Ушул ийгиликке ашар жолу менен жетейли, ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен жетейли деген чакырык. Анан ушул айыл элин, айыл жаштарын чакырык кылат элем. Эми биз эртеңкисинди билбейбиз, эртең кандай күндө жашайбыз билбейбиз. Бирок бүгүн мүмкүнчүлүк болуп турганда кылып калайлы, жасап жетишип калайлы деген чакырык. Кайдыгер карабай келип, мына ушуга сементтин куярда баардык айылдагы жаштардын мындай көңүл кош карабай келип кол сунгандыгына ыраазычылык билдиребиз. Бирок ошондой дагы күчөсүн, мына ушуга кол сунганга чакырык кылабыз баардык бир туугандар. Кыргыз мекендештер, Кудай буйруса, баарыңыздар чакырык кылып мына ушундай иштерди жасаганга. Анан 10 жылдык Кең Арал айылынын 10 жылдыкты бүтүрүүчүлөрү Билал Таксырга торпок бердиби? Мына торпок берди. Ургачы торпок берипти. Эми үйүңүз бүтсө уйлуу. Эми Билал Таксырдын уyu да даяр экен. Үйү да даяр болсо, Кудай буйруса, баары жакшы болот деген үйдөбүз. Ушул кирпичтерди дагы мына дүйнө жүзүнөгү мен кыргызмын деп жүрөгүдө ыйманы бар, кайрымы бар, калк ичиндеги кайдыгер карабаган кайрымдуу мекендештер бизге дүйнөнүн булуң бурчунан байланышка чыгып аткан бир туугандар. Ар бириңиздерге жооп жазып жетише албай атабыз. Биздин фонддо көп кызматкерлер жок. Көп кызматкерлерди ар бир креслого отургузуп койгон эмеспиз. Бизде ушул бир ысырап азыраак болсун, жыйынтык көбүрөөк болсун деген ниеттебиз. Ошон үчүн биз баардыгына жетише албай атабыз, жооп берип. Ошон үчүн убак саатында жооп бере албай аткан мекендештерибизден кечирим сурайбыз. Анан ушу сиздердин жөнөткөн аманатыңыздар өзүнүн дарегине жетип аткандыктан маалымат катары мына ушуну чагылдырган туура көрөбүз ар дайым. Болуп турган кирпич ушул Билал Таксырдын үйүнө жете тургандагыдай газобетон Казакстандан, Казак Республикасынын Тараз областынан келип алып келдик, Кудай буйруса. Мына ушул кирпичтин акчасы орозонун учурунда бизге ушу жөнөтсөк болобу деп орозо битирлерин,
садакаларын аманат кылып жөнөткөн мекендештердин аманаттары, жөнөтүлгөн аманаттар мына ушундай иш менен кичинекей фонд 6 жерде үй салынып атат. 6 жердеги үйгө ушундай стеналар түшүрүлдү. 6 жердеги үйгө айнектер, крышалар жабылып, бүгүнкү күндө 3 үйдү тапшыруу алдында турабыз. Бул ар бир кыймыл отчеттук негизде. Бул отчетубуз берип аткандыгыбыз биз үчүн бул жерден бергенибиз жеңил дүйнөдө, бул дүйнөдө. Акыреттеги отчетубуз кыйын. Ошон үчүн биз эч убакта бул нерсеге бир аманатка кыянат кылбастан иш алып баруудабыз. Биз мактануудан, актануудан алыспыз. Болгону мына ушул сиздердин берген аманат дарекке жеткендигине маалымат берүүнү туура көрөбүз. Ошон үчүн бардык мекендештер, бизден бүгүнкү күндө кимде ким биз жардам сурабайбыз. Эгер көрүп аткан болсоңуз, биз менен бирге сооп табуу сапарында сапарлаш болгуңуз келсе, ишеним артсаңыз, биз ишеним менен иш алып баруунун аракетиндебиз. Жыйынтыктуу иштер менен. Ошон үчүн чакырык кылабыз. Эгер ишенсеңиз, биз менен сапарлаш болуңуздар. Келиңиздер. Көп мындай муктаж болгон, кыйналган биздин бир туугандарыбыз көп. Ошолорго биздин аздыр көптүр пайдабыз тийип калсын. Мүмкүнчүлүгүбүз болуп турганда, эртең бул мүмкүнчүлүктөр бизде болбой калышы мүмкүн. Сайрап аткан тил сайрабай калышы мүмкүн. Басып жүргөн дене кыймылсыз калып калышы мүмкүн. Ошол күнү кеч болуп калбасын. Бүгүн кылып жетишип калайлы. Чакырык кылабыз кайрымдуу болууга.